эркектин көңүлү эмнеден калат деген суроо келиптир. Эми бул жерде көңүл тууралуу сөз болгондуктан эркек болобу, аял болобу, адамдын көңүлү эмнеден калат деген суроого жооп берейин. Анткени көңүл да бул суроого жооп бериш үчүн дагы башка суроого жооп бериш керек. Адам эмнени каалайт? Адам биринчи баалуу болгонду каалайт, барктуу болгонду каалайт, мени түшүнсүн, мени уксун. Мына ушулар. Анан биринчи адам сигнал берип баштайт экен да. Негизи сөз менен баары эле жеткизе албайт. Биз көп сүйлөйбүз, күнүмдүк жашоодо көп сүйлөйбүз. Ажу ужу, бажу бужу, интернетти ачсаң эле баары эле акылдуу сөз көп, бирок ичиндеги акыл аз. Ошон үчүн сөз менен жеткирген адамдар аз. Болгондо ошолор дагы 30% гана жеткире алат. Мына мен каалайм деген нерсенин 30%, 70% сигнал аркылуу кетет экен. Ошол сигналды башында адам берет, анан укпай, түшүнбөй, барктабай, баалабай койсо, алыстай баштайт, көңүл сууп баштайт. Эркек болобу, аял болобу айырмасы жок. Эмне кылыш керек? Адамдын көңүлүн суутпаш үчүн, адамды алыстатпаш үчүн эмне кылыш керек? Сигналды туура берип, ошол адамдын, сенин партнеруңдун сигналын туура окуганды үйрөнүш керек. Бул жерде эч сыйкыр жок. Бул жерде болгону гана сигналды берип жана окуганды үйрөнүш керек. Кантип? Ал тууралуу мен курстарымда көп айтам. Вербалдуу сигналдар бар, невербалдуу сигналдар бар, дененин сигналдары бар, сөз менен берилген сигналдар бар, үн менен берилген сигналдар бар. Ошол аябай кызыктуу тема, окуп изилденгиле.